Жаңы Жалал-Абад эл аралык аэропорту. Жалал-Абад тарыхы бай, өнүгүү мүмкүнчүлүгү чоң аймак. Бул жерде ишмердүүлүктүн бардык чөйрөлөрү активдүү өнүгүп жатат. Анын ичинде спорт, анын сыймыгы Барса футболдук клубу бар. Ал эми негизги багыттардын бири аймактын авиация тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Жарандык авиациянын эл аралык уюмунун ИКАО классификациясы боюнча 3С аэродром коду менен Жалал-Абад аэропорту жүздөгөн жүргүнчүлөрдү тейлейт. 2024-жылы аэропорт 60 миңден ашык адамды тейлеген. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад аэропортунан Бишкек-Жалал-Абад Бишкек багыты боюнча күнүнө 4кө чейин каттам аткарылууда. Аэропорт ишмердүүлүгүн тынымсыз жогорулатууда. 2025-жылы 80 миңден ашык жүргүнчүнү тейлөө күтүлүүдө. Бирок азыркы инфраструктура өсүп жаткан агымга туруштук бере албайт. Аэропорт 1938-жылы Кыргыз провинциялык шаарчасынын четинде учуу талаасы катары ачылган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 1947-жылы аэродром үзгүлтүксүз каттамдарды кабыл ала баштаган. 1972-жылы аэробекет имараты жана асфальтталган учуп конуу тилкеси ачылган. Аймакты өнүктүрүү үчүн урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров маанилүү чечим кабыл алды. Жалал-Абад шаарында жаңы эл аралык аэропорттун курулушун баштоо. Бул курула турган эл аралык аэропорт заманбап, кенен, бардык шарттары менен Кыргызстандын түштүгүндөгү аба дарбазасынын жаңы борбору болуп калат. Жаңы заманбап 2 кабаттан турган 10 миң чарчы метр аянты менен аэробекет саатына 350ден ашык жүргүнчү кабыл алып, ыңгайлуулукту жана тейлөөнүн жогорку деңгээлин камсыз кылат. Аэродромдун инфраструктурасы эл аралык стандарттарга жооп берет. Алсак 3800 метрлик учуп конуу тилкеси, 2 буруучу жолчосу жана 6 учакты токтотуучу жайы болот. Аэропорт 4Е категориясына кирет. Тактап айтканда Boeing 737, Airbus A320 жана A321 сыяктуу чоң учактарды кабыл алууга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Ошондой эле аэропорт Il-76, Airbus A330 жана башка жүк ташуучу учактарды кабыл ала алат. Жалал-Абад шаарындагы жаңы аэропорттун курулушу президент Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленип, Кыргызстандын авиация тармагын өнүктүрүү багытын ишке ашыруудагы дагы бир ишенимдүү кадам болуп саналат. Жаңы аэропорт бардык эл аралык стандарттарга жооп берет. Бул жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын экономикасын чыңдап, туристтерди жана инвесторлорду тартат. Кыргызстан аэропорттору асман бизден башталат.